Шакафтардагы облустук оорукана саламаттыкты сактоо менен даңкталып келсе, Владимир Ильич атындагы жатак мектеби билим агартуу жаатында даңкталып келген. Бул имараттардагы Уран кен башкармалыгынын атайын адистеринин административдик кеңсеси болгон. Бул жерде уран радиоактивдүү кен болгондуктан бул кенди казып өндүрүүдө абдан кылдаттыкты, атайын адистерди, геологторду, геолог инженерлерди, маркшейдерлерди же кен өлчөөчүлөрдү, техниктерди, деги эле ушундай кен казуу иштериндеги кылдат адистерди, профессионал адистерди талап кылган. Ошондуктан бул жерге Советтер Союзунун күчтүү мыкты адистерин алып келишкен. Мыкты адистер ушул жерлерде иштешкен. Бул Москвадан дагы атайын адистер алып келинген, жүздөгөн адистер. Ушул бүгүнкү биздин Владимир Ильич жатак мектебинде, мурдагы ушул кен башкармалыгынын, Уран кен башкармалыгынын административдик кеңсесинде иш алып барган. Бүгүнкү күндө мектеп болуп иштеп атат. Элүү жетинчи жылдардагы Уран кен башкармалыгынын административдик кеңсеси, атайын адистеринин административдик кеңсеси. Ушул жерде жүздөгөн адистер иштеген. Бүгүнкү күндө монда алып туруп мектеп болуп иштеп атат. Дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бүгүнкү күндө ушул мектептеги мынагу белги, таштан декоративдик элемент катары чыгып турган белги арканын так ортосунда турат. Мына ушул белги боюнча дагы көптөгөн ар кандай ойлор айтылып келет. Бул ушул немец туткундары курган. Бул имараттарды деле депортациялангандар. Анан ушул немец туткундары өз белгилерин калтырып кеткен деген ойлор айтылып келет да. Бирок бул белгилер мурда Советтер Союзунда, Европада колдонулуп келген. Көбүнчө орто кылымдарда Римде таштан курулган имараттарга Европа, орус архитектуралык стилдеринде, дизайнда ушундай арка болгон дизайндарда ушундай декоративдик элементтер колдонулат. Бул орто кылымдагы Римде, негизи тарыхта Римде пайдаланган крепленный камень деп коет. Башкача айтканда ушул арканы бекемдөөчү таш болгон. Бул көбүнчө таштан курулган имараттарга коюлган. Ушул бекемдөө максатында, арканы бекемдөө максатында көбүнчө көпүрөлөргө, арка сыяктуу курулган көпүрөлөргө, жөнөкөй эле аркаларга ушундай таш коюлган да. Советтер Союзунда административдик имараттарга декоративдүү элемент катары гана колдонулган. Мындай. Бүгүнкү күндө бул жерде мектеп болуп пайдаланууда. Бул имараттар болсо ошол Уран кен башкармалыгынын адистери үчүн, атайын келген адистер үчүн, турак жай үчүн курулган үйлөр. Булардын иштери да бүгүнкү күндө бизде бул мектептин архиви, китепканасы, анан гостиница бар. Ал эми бул жакта болсо мектеп администрациясынын бухгалтериянын кеңсеси. Бул жакта кыздардын жатаканасы да бар. Бул жерлердин баардыгы мурдагы Уран кен башкармалыгында иштеген адистер үйлөрү, квартиралары болгон десек болот. Анткени мындай жайгашуусу көбүнчө квартирага ылайыкташтырылган.
Ушул 57-жылдан баштап бул жер мектепке берилген. 60-жылдары эң алгачкы бүтүрүүчүлөрү бүткөн. А бул ошол жатак мектептин корпустары. Бул мектепти ошол 57-жылы мектепке бергенде, ачуу аземинде ошол Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков ачкандыгы тууралуу айтылып келет. Бул кыздар жатаканасы. Бул жерде дагы мурда ушул адистердин жашоо үчүн квартиралары. Ушул 49-жылдары бул шахты адистеринин, шахтада иштеген геологдордун, инженерлердин, ушул өз адистеринин жашаган үйү. Ушундай жашоочулардын үйлөрү болгон. Бул үй экенин каяктан биз аныктап алсак болот. Анткени булар кадимки эле типовой 2 кабаттуу эле үйлөр сыяктуу. Анан мондай киргенде дагы бардыгы жашоочулар үчүн эле кадимки квартиралардын эле бөлмөлөрү сыяктуу эле. Бул кухнясы болсо, бул зал, спальня, анан детский сыяктуу эле бөлмөлөр. Ошон үчүн бул жер шахта адистеринин үйлөрү болгон.